Ассаламу алейкум, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу кошубак кечиңиздер менен Баткен телеканалында Бат шоу программасы сиздердин назарыңыздарда. Баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Мына ошентип кайрадан сиздер менен көгүлтүр экранда көрүшүп жатканыбызга аябай чексиз кубанычтабыз. Баарыңыздарды биз менен бирге болуңуздар деп чакыралым. Бүгүн Кудай буйруса эфирибиз сонун болот деген ишеничтебиз. Анткени бүгүнкү эфирибизде жандуу үндүн коштоосунда, кызыктуу конкурстардын коштоосунда жүрмөкчү. Андыктан сиздер баарыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биз болсо эфирибизди баштадык. Бүгүн студияда ким конокто экен деп турган болсоңуздар, анда мен тааныштыра кетейин. Бүгүн биздин студияда конокто, тарайкына биздин үйдө меймандам Машрап Муса уулу конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хош келипсиз биздин студияга. Кандайсыңар? Жакшы, өзүңөр кандай? Жакшы. Иштер болуп атабы? Эл менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Болду. Ооба, болду. Анда Машрап да бир ирет биздин студияга кош келипсиң. Биздин эфирибиздин аталышы Бат шоу программасы. Жаңы дем формат десек болот. Биздин эфирибиз эркин, кенен отуруп, үйдөгүдөй эле атмосфера, өзүң көргөндөй эле, үйдөгүдөй эле. Мына экөөбүз деле көптөн бери көрүшө элекпиз. Кудай буйруп, бүгүн студияда көрүшүп отурабыз. Ошондуктан кененирээк баягы буга чейин айтылбай калган жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Кыскасы, сен тууралуу бүгүн маек кылып сүйлөшмөкчүбүз. Даярсың бардыгы, Даярбыз. Анан кийин айта кетейин, бүгүнкү берүүбүздө бизден сен үчүн конкурстарыбыз бар. Эгер биздин шарттардан баш тартсаң, штрафыбыз бар. Штраф өтө кымбат. Оңойлуу. Аны убакыт көрсөтөт, бирок оңой эле. Анан ошондуктан мүмкүн болсо мен ойлойм баш тартпайсың деген ишеничтебиз. Аракет кылайм. Анда Машрап, алгач биздин жалпы көрүүчүлөргө өзүң тууралуу бир аз маалымат берип кетсең. Мен өзүм тууралуу айтсам, ошол Баткен районуна караштуу Бужум айылында жашайм. Ошол өзүм аккордеон менен ырдайм. Канча жаш барсың? Биз 4 тууганбыз, 3 уул, 1 кыз. Канчанчысы сен? Мен эң кичинеси. Эң кичинеси. Жакшы. Жана ошондой эле өзүң мисалы азыр үй бүлөлүүсүң өзүң деле? Ооба, үй бүлөлүүмүн, 1 кызым бар. 1 аялым бар. 1 аялым бар. Ошондо айтып коюш керек. 1 аялым бар, 1 кызым бар. Анан мына аккордеон ойнойм деп калдың. Кандайча аккордеон ойноп калдың? Аккордеонду ушул жаш кезимден баштап эле кызыгып, менден чоң агаларым аккордеон алып келип, өздөрү үйрөнүп, ошол ырдап чертип жүргөндөн анан кызыгып. Алар дагы азыр ойнойт, бирок көбүнчөсү мен акырда ошол аккордеонду кармап калдым десем болот да. Ойноп. Билим барбы ошондой аккордеон боюнча? Аккордеон боюнча музыкалык билимим Баткенде школаны бүткөнмүн, мектебин. Музыкалык балдар чыгармачылык мектебин бүткөнмүн. Ошол жогорку билимим жок. Канча жылдан бери аккордеон ойноп жүрөсүң? 3 классымдан баштап эле ойнойм. Демек 3 класстан бери азыркыга чейин аккордеон көтөрүп жүрөсүң? Азыркыга чейин аккордеон ойноп жүрөм десем болот да. Негизи аккордеондун салмагы канча килограмм болот? 10 килограммга дейм. 10 килограмм. Азыр точно ар түрдүү да. Сен көтөрүп жүргөн аккордеон канча килограмм примерно мисалы? Мен көтөрүп жүргөн аккордеон свежий күч маалда 5 килограммдай болот да, анан чарчап калган маалда 10 килограммдан ашып кетиши мүмкүн. 5 жылдан кийин, Ооба, 5 жылдан кийин. Ага чейин жеңил эле. Ооба. Жакшы. Анан эми балалыкка кайталы, бала чагың кандай өттү? Эмнеси менен эсте калды? Бала чагым ошол эл катары мектепте окуп 11-класска чейин аяктадым. Мектеп менен айкалыштырып ошол 5-классымдан 10-классымга чейин мээримде окуп, жаш таланттар менен ошол азыр айтып өткөн музыкалык мектепте окуп жүрдүм.
ошол кызыктуу эле болгон эми мен өзүм үчүн. Жакшы. Жакшанан биз билебиз сен ушул баягы жакшы бир чыгармаң бар. Асман жылдыз болгондо, ай жаркырап болгондо, саа келем сулуу кыз саат 9:10. Саат 9:10. Бул ким тарабынан жазылган? Бул 2006 жылы. 2006 жылы. 2005-2006 жылы чыккан, сөзүн дагы, обонун дагы өзүмө таандык десем болот. Сөз обону. Өзүмө таандык десем болот. Анан бул Кандайча жаралып калды? Тарыхына кайрылсак. Өзүм ыр жазып, ырдап жүрүп, ырдайм деп, максат кылып, жаш маалымда, окуп жүргөн маалымда. Анан бир күндөрдүн бир күндө ушул бизде Бужунда Улан Ташкожоев өзүбүздүн агаларыбыз бар. Ошолор биз менен келип иштегиле деп ошентип калганда мен Улан аке менен 2 жыл иштешкенмин. Ошол маалда Улан аке аранжировка кылып, ырың барбы дегенден көрсөтүп аранжировка кылып ырдап чыкканбыз. Анан кандайча бул текстин кандайча жаралып калды? Же ошол убакта саат 9:10 кыздарга барып жүрчү белең? Эми бул өзүмө Турмушуңдан алынганбы деген дейт. Турмуштан алынган эле эмес, ошол маалдагы, ошол мезгилдеги өзүмө ылайыктуу болуп калган да. Ошол маалда эми азыр анчалык эле болбосо дагы мурун үйдө жатып, өзүмчө жүрүп дагы ырлар жаза берет элем. Жакшы. Башталган талант башталган маалда күчтүү элем да. Азыр деле күчкөт калды. Азыр деле бар эми, азыр буюрса башкача кылабыз го эми. Анан ушул чыгармада клип деле болуш керек, Клиби кандайча тартылып калды? Клип дагы бар. Эми ол клип Москвада жүрүп, эл катары Москвага барып иштеп жүрүп эле бир досум экөөбүз эле мен камера алып, камера менен эле Москванын шаарларда эле жүрүп, ырдап тарттырып. Бир досум 2-3 адам болуп эле, достор менен эле жүрүп тартып койгонбуз. Кийин Бишкекке келип монтаж кылдырып алдым дагы. Азыр эми ой барбы ошол клипти баштан жаңы баягы тартып, ушундай жаңы чыгарам деген? Азыр эми ой бар. Ошол сулуу кыз деп аталат да өзү. Бардык эле асман жылдыз болгондо десең тааныйт. Ошол сулуу кыз ырды башкарттан жаздырып атам. Буюрса жакында Кудай кааласа чыгарам. Анан кийин клип жагынан ойлонуп көрөм. Бул эң алгачкы чыгармабы же? Бул эң алгачкы чыгарма. Алгачкы. Азыркы тапта өзүңүзгө таандык канча чыгарма бар? Өзүмө таандык чыккандары бир 4-5 ыр бар да. Анан чыга элек дагы ырлар бар. Эми буюрса иштейбиз. Жакшы. Азыр эми сөзүбүз кур болбосун. Аккордеондун коштоосунда биздин көрүүчүлөргө бир сизден жакшы чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы карап бересиз? Азыр күч барында 2 килограммдык аккордеон менен ойнойлу. Анан күч кетип калгандан кийин акырын үйгө кете беребиз. 10 килограммды көтөргөн боюнча. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Сиздер Баткен телеканалында Бат шоу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто болсо, мына ушундай таланттуу жигитибиз Машрап Муса уулу конокто. Келиңиздер, анда биз кезекти Машрапты көрөлү, сиздер үчүн жагымдуу бир чыгарма каттап берсин. Сатбеевдин Айзирек деген ырын ырдап баштап берейин. Аракет кылайын. Кеткен да. Козгобо жүрөк жарасын, дарысын кайдан табасың? Дартыма даба сен болуп, алтыным ага жагасың. Жолукса күнделе, жүрөгүм муз беле,
Kıymadın sen nege Ay zire Ya bale. Ay zirek ay zirek Ay zirek ay zirek Kıymadın altın Şolbuz kayşıde Ay zirek Ot bolup kıyıp canamın Ya bale. Çoğuldu kaçan alamın Özümü takdir buyursa Ömürlöş bolu alamın Sır bolup mağada mağada Kıynamasa da kasada Kepiçi başkara başkara Çılaba armanda armanda Ay zire Ay zire ay zire Ay zire ay zire Kıymadın altın Çolbuz kayşıde Ay zire Ay zire Ay barakelди. Çoğun rahmat. Sonun çıkarma oldum. Ayzirектер üçün boldu. Ayzirектер üçün ушуну алманы алып коелу. Жакшы, жакшы чыгарма болду. Негизи көбүнчө кимдин чыгармаларынан аткарасыз? Аккордеон кошуусунда. Көбүнчө өзүмө жаккан ырларды аткарам. Жок, кимдин репертуарындагыларды да эстегендей көбүнчө. Бирөөдүн бир адамдын репертуарына басым жасабайм. Өзүмө жаккан, көңүлүмө жаккан, мүмкүн болушунча ушул элге, эл сүйгөн обондор болот го. Ошолорду ырдашка аракет кылам. Жакшы. Анда биздин кийинки сурообуз мындай болсун. Негизи ушул азыркы эми чыгып келе жаткан жаш таланттар өтө көп да. Анан сиз ырчы болуңуздун ушул бирден бир себеби эмнеде? Ырдап калганыңыздын себеби? Ырдап калганымдын себеби билбейм эми. Менде тага жактында ырдагандар бар. Ошол. Анан мага ырдап калганымдын себеби ошол үйдөгүлөр, үй бүлөм. Ырдайм дегенде кеңири жол ачып, Мүмкүнчүлүк берген, мүмкүнчүлүк берген деп ойлойм. Жакшы. Анан негизи азыркы баягы сиздин ушул достордун арасында достукка кандайсыз? Достор көппү дегендей. Достукка Кудайга шүгүр жакшымын. Досторум көп. Бардыгы менен жакшы Мамиле бар, Жакшы. Анда биз азыр ушул жерден бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы конкурсун баштайлы деп турабыз. Аккордеонду азыр чечип алып койсоңуз болот. Биз сиз үчүн атайын конкурс даярдап койгонбуз. Мен ойлойм буга чейин биздин көрүүчүлөрүбүз билип эле келет, көрүп эле келет дегендей. Ошондуктан атайын сиз үчүн дагы конкурсубуз бар. Алгач мына менен көзүбүздү жумалы. Көзүбүздү бекитебиз. Көрүш керек да. Жок, көрүнбөш керек. Мен сизге түшүндүрүп коеюн, машрап, азырынча көзүбүздү ачып туралы. Азыр мен ушул турган тарелкага бир кандайдыр нерсени коем. Жандуу же жансыз болушу мүмкүн. Аны сиз колдун ушул бармактын сезүүсү менен билишиңиз, табышыңыз керек. Тарелкага эмне коюлганын. Түшүнүктүү? Бул мындай азыртабыз. Азыр эми көзүңүздү жаап берсеңиз болот. Эч нерсе көрүнбөйбү? Жок. Көрүнбөйт эч нерсе. Караңгы.
караңгы бойдон азыр биз жаныбар жаныбарлардан коркосузбу? Кайсы жаныбардан коркосуз негизи? Жыландан корком да. Жыландан башкачы? Жыландан башка. Уясы менен мына калып коелу. Мени коркуткандардан корком. Неде? Мени коркуткан жаныбарлардан корком. Анда азыр тарелкада даяр турат. Уясын алып коеюн. Болду, эми акырын шашпай этет кылабыз, этет кылабыз. Эки колдоп. Эки колдоп? Эми боло берет, эми просто бир колуң тиштеп албасын дегеним да, этет кылабыз, этет кылабыз. О. Уясын кармап атасыз. Бери ичине бердик, мен жерек. Куйругу басылып атат. Бул мен мынаны айтсам болобу? Ооба. Будай дагы эмес а? Будай эмес. Мыкпы? Мык билбейм, мык эмес болуш керек. Эмне болушу мүмкүн? Эмне деп ойлойсуз? Мык менимче анчалык сынат экен, менимче. Сынат экен. Ох, таптым дейм. Эмне экен? Бул макарон. Макарон. Точно, Точно. Азаматсыз. Азыр бир көрүп алыңыз эмне экенин. Туура эле табылды. Азаматсыз, эми көздү дагы жумабыз. Кийинки экинчи шартыбыз бар. Аны дагы азыр акырындап эми бул өтө опасный. Өтө опасный, этият кылабыз, мындай акырын эле колду тийгизели, катуу тийип кетип болду, эми айтпай эле коеюнчу калганын. Түсүдөн эле бир аз коркунучтуураак экен. Жылдыр элес. Этият кылабыз. Үстүдөн карбайсыз. Үстү жагдан, үстүдөн, дагы үстүдөн. Үстүрөк, мына колумда жака. Эмне болушу мүмкүн? Бул эмне бул? Этият кылабыз, Этият кылабыз, тикене колумда. Эмне экен? Бул эме гүл. Кандай гүл? Эле ушунат. Айгүл гүл эмес. Тюльпанбы? Жок, мындай эле эме болуп өсөт го. Ушул жерде эстен чыгарып коюш керек экен да ушунат. Гүл. Кандай гүл болушу мүмкүн? Гүлдөрдүн атын билесизби? Менин үйүмдө дагы бар да. Бар, Бирок атын билет элем. К кетет. К? Дагы бир там бас. А кетет. Кактус. Азаматсыз. Эң туура. Көздү ача беребиз. Тамам. Таптыңыз, азаматсыз. Өтө бирок башында коркунучтуу болуш керек, менимче. Коркунучтуу болду. Биздин студиябыздын гүлү, сонун гүлдөрдүн бири. Кактус негизи гүлдөрдүн бардыгы эле баягы үйдө турса, баягы чаңдардан, баягы жаман абаларды өзүнө сиңип алат экен дагы, жакшы абаларды бизге гүлдөр чыгарып турат экен. Азамат, жакшы болду. Биринчи эле конкурсубузда жакшы ийгиликтүү болду. Кудай бурсалда дагы кийинки конкурстарыбыз бар. Анан өзүңүз тууралуу, эгер азыркы тапта кандай кесиптин ээсисиз? Азыркы тапта жогорку билим оштон өзү билим бүткөнмүн. Соцработник. Иштеп атасыз азыр? Жок, өзүмдүн кесибим боюнча иштеген жокмун. Азыркы тапта Бужунда өзүбүздүн айылыбызда Нур Периште балдар бакчасында иштейм. Ким болуп? Музыкант болуп. Жаш бөбөктөргө сабак берип. Жакшы. Балдар менен иштешкен кандай экен? Балдар менен иштешкен негизи башында ишке киргенимде бир аз кыйын болуп аткан. Кийин
эң жакшысы ушул балдар менен иштешкен деп ойлойм. Баягы балдар менен иштешкендер бала кыял болуп калат дейт да. Анан ошого кошуласызбы? Кыял жороо балаңкыдай болуп калып, үйгө барганда дагы мындай жаш балача мындай кыймыл аракеттер болуп. Болушу мүмкүн. Бирок мен өзүмдөн өзүм сезип билбейм да. Жакшы. Анан ушул сурайын деп атканым, ушул Москвада жүргөн Машрап менен азыркы Машраптын айырмасы кандай? Москвада жүргөн Машрап стройкаларда иштеп айлык алып аткан Машрап. Азыр бияктарда жүргөн Азыр Машрап. биякта ырдап жүргөн Машрап да, айырмасы. Эми ушул баягы адам баласы биз эми ушул турмуш тиричилик деп эми жок, ойноп барган жери жок да чын эле. Аяка иштеген барабызын айтыш керек. Анан кандай кыйынчылыктар болду ушул Москва жергесинде? Москва жергесинде ошол ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Бул моюнга алышыбыз керек. Анан экинчиси бул башка жерде жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө туулган жериңди сагынуу. Бул өтө кыйынчылык. Ошол эми мезгилден артта калгандай сезиле бересиң да. Кийин бияк өнүгүп кеткенде кайтып Башкача көрүнөт, ошентип ойлойм. Жакшы. Анан алдыда да пландар бар ушул Москвага да келсемге деп. Эми Москваны Же болду, токтоттук. жок, Москвага барбайм деп айтыш кыйын азыр заман. Кудай буйрса, биякта Кыргызстанда эле жүргөнгө аракет кылам. Анан насип. Кудай берсе деле. Анда кийинки суроо мындай болсун, тегил же бул деген суроолор. Эки сөз айтам, бир вариантын тандайсың. Аккордеон же гитара? Аккордеон. Табышмак же макал? Макал. Жакшы. Телевизор же ноутбук? Телевизор. Жакшы. Музыка же кино? Музыка. Кийинкиси болсо байлык же акча? Байлык же акча? Экөө бирине маани берет, бар десе. Эми акча, байлык деген акчадан сырткары дагы көп нерсе Байлык. мүмкүн. Ал эми шаар же айыл? Айыл. Жакшы. Негизи айылга жетпейт, алаңга жол айылдан башталат дейт. Анан негизи кандай жакшы көрүп жеген тамагыңыз? Мен жакшы көрүп жеген тамагым картошка куурма. Картошканы. Демек ушуну жейсиз. Жакшы. Анда биз дагы эми кезекти биз экрандан оюнубузга беребиз. Азыр экрандан биз сүрөт чыгарабыз. Тагыраак айтканда 4 сүрөттөн бир сөздү табышыбыз керек. Ошондуктан мен сиздин көңүлүңүздү экранга бурам. Азыр мен сизге ошону чыгарып берейин, мүмкүн болсо. Варианттары дагы мен жардамдашып берип турам. Азыр мен сизге көрсөтөйүн. Так, анда бул биринчи сүрөтүбүздү чыгарайын экранга. Так, ушул 4 сүрөт бир сөздү бизге көрсөтөт. Чыгарат десек болот. Тагыраак айтканда, ушул 4 сүрөттөн бир сөз чыгат. Кайсы сөз деп ойлойсуз? Төртөөндө тең бабочка бар экен. Көпөлөктөр бар экен. Нар жакта жаз болуп турат. Жаз болуп турат, Бер жакта кызыл галстук көпөлөк бабочка экен. Астыңкы балада болсо гүлдүү бабочка экен. Кыскасы, ошол 4 сүрөт бир сөз берет экен. Бир сөздү берет. Кызыл гүлдөрү бар көпөлөк. Биринчи сүрөт, Ошол жактан кетеби ошондо? Эми ушул 4 тең эле бир сөз берет да. Не болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Ойго эмне келди? Көпөлөк менен бабочканы гана эме кылып турам. Эми бабочканын кыргызчасы эле көпөлөк да, туура? Ооба.
ошондо жооп көп бөлөк болду. Азыр биз анда текшерип көрөлү, сиздин берген жообуңуз кандай болду экен. Так. Туура, көп бөлөк экен, азаматсыз. Бул биринчиси болду. Эми экинчисине кезекти берели. Экинчини дагы карап көрүңүз. Экинчини да мен экранга чыгарайын. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул кымыз. Бул кымыз. Кандайча? Эмне себептен? Бул кымыз куюлуп атат. Ал деле кымыздын баягы кымыз куйгуч идиш, берки кымыз сабып атат. Бул эже. Анан Эже менен таанышпы, же тааныш эмессизби? эже что-то көргөндө. Таанылбай калыптыр. Демек, жооп туура, бул кымыз болчу. Анда эмесе кийинкисине өтөлү. Кийинки сүрөтүбүз. Кыргызстандын желеги, кыргыз үй, аялдар турат. Биздин анда бир баатырыбыз турат. Анан Кыргызстандын кооз жери турат. Не болушу мүмкүн? Так. Мындачы. Кыргызстандын желеги, кыргыз үй, алдында 3 эже турат. Анан кийин баатырыбыз турат. Кыргызстандын кооз жери. Бардыгы Кыргызстанга тиешелүү. Же баатырбы? Жок, баатыр дейбиз. Кыргыздын баатырыбы. Кыргыздын баатыры. Жооп. Жооп. Не болушу мүмкүн? Бул жооп. Бул патриоттук сөздөр окшойт, а? Бул 6 тамгадан турат. Бул бир эменин аты. Мен азыр айтсам анда табылып калат. Бул мен вариантында сизге дагы жеңилирээк болсун. 6 сөздөн турат. 6 тамгадан турат. 6 тамгадан турат. 6 тамгадан турат. Не болушу мүмкүн? Жайлоо экен. Жайлоо эмес. Себеби бул жакта бир эле бул жайлоо деле эмес, бул эми кооз жерлер, мына арчалуу. Анан бул жакта Кыргызстандын желеги турат, буякта кыргыз үйү турат, буякта кыргыз баатыры турат. Не болушу мүмкүн? Кыргыз үйү, кыргыз баатыры, кыргыздын жери, кыргыздын желеги дегендей. Кыргызстан, кыргыз. 6 тамгадан турат. Жооп акыркысы. Жайлоо. Жайлоо. Кийинкиси өтөлү, анда да ойлонуп туралы буга. Анда кийинки соңкусу болот, анда ойлонуңуз, муну көрөлүчү. Бул не болушу мүмкүн? Ит жатат, чалкалап. Жанында Бул түш. бул түш да. Билгенден түш да. Азыр анда сиздин Мына кичине бала учуп чемоданын үстүнө учуп кетти. Түштө ар түрдүү нерсе болот да. Демек, жоону көрөлү, бул эмне экен? Бул уйку экен. Ал эми кийинки таппай калганыңыздын жообусу төмөнкү болчу. Мен айтып аткам, кыргыз баатыры, кыргыз желеги, кыргыз үйү, кыргыз жайлоосу деп аткам. Бул кыргыз болчу. 6 тамгадан турат. Тура элеби? Кыргыз, Кыргызстан деп. Мына мисалы. Эсептей бериптин. Кыргыз, мен айтайын, басым жасадым ошондон. Кыргыз желеги, кыргыз үйү, кыргыз баатыры, кыргыз жайлоосу деп. Мына ушундай, жакшы, азаматсыз. Бул болсо албетте биринчи гана экинчи конкурсубуздун шарты болду. Жакшы катышып бердиңиз, сизге рахмат айталы. Анда улантабыз, ардактуу замандаштар, келиңиздер бизден алыспай биз менен бирге болуңуздар. Баткен телеканалында Бат Шоу программасы уланууда. Бүгүн бизде конокто Муса уулу Машрап конокто. Ушул жерден эми бир аз музыкалык чыгарма кезек берели дагы. Кандай чыгарманы аткарып беребиз биздин көрүүчүлөргө?
досторум деген досторго деген чыгарма аткарып берейин. Достор демек, досторубуз бар болсун, Өйдө эле кылдыйда жүрөк болгон, жакшылык жамандыкта бирге болгон достор негизи болушат. Досторго деген чыгарма. Жар бойлоп чие тапса санап жешкен, жаш кезде шокто кылып таяк жешкен, таппаймын берер дүйнө досторума, тандашып жакшы кызды аяш дешкен. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жангылачы, өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Сүрүшкөн күлүк болсом жарыштагы, таптаган саяп терим алыстагы, сезилет силер барда чечилчүдөй, досторум турмушумдун табышмагы. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жангылачы, өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Мен азыр арзууму тынагымын, сүйүүнүн берип сиңер гүл азыгын, силердей асылдарга кошконуна миңиреп жаратканга ыраазымын. Досторум ыйманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жангылачы, өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Эх, досторум жап-жаш бойдон калгылачы. Браво. Азаматсыз, чоң рахмат, жакшы чыгарма болду. Мынакей достор үчүн арналып өттү десек жаңылышпайбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Биз болсо уланталы, Машрап анан ушул сизди колдоп, ушул сизге демир чолоюн экөөбүз иштешели деген инсандар барбы ушундай? Сунуштар болот атабы? Продюсер катары, финанс жактан Финанс жактан, ындай. Азырынча андайлар жок, бирок материалдык жактан да, моралдык жактан жардам бергендер көп. Негизинен кимдер сизге колдоо көрсөтүп турат? Өзүмдөн чоң абаларым, инилерим, айылдаш, тааныган адамдар бардыгы баракелде деп колдоп турат. Ошол өзү мага беришти. Жакшы, анан ушундай жакшылыктарга чакыруулар болуп турат, той топурларга. Жакшылыктарга чакыруулар болуп атат. Быйыл академия тойлорго чыгып баштадым. Негизи ушул тойлордо жаштар кандай ырларга көбүнчө басым жасап атат? Жаштар тойлордо эми ар кандай. Кээ эски ырларды ырдайт, кээ биркилер ушул шок, шаңдуу ырлар менен ойноп бийлейт. Бардыгын аракет кылып, кандай ыр болбосун ойноп беришке аракет кылабыз. Узап кеткен 2018 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду?
2018 жыл Кудайга шүгүр. Жакшы жыл болду. Эмнеси менен эсте калды? Ошол 2018 жыл мен тойдо эле жүрүп өткөрүп бердим окшойт. Той Кызмат болду элдин жакшылыгында. өтө көп той болду. Тойдо негизи жүргөн өзү жакшы нерсе. Ал эми мына 2019 кандай пландарды койдуңуз? 2019 буюрса чыгармачылык тагында ошол дагы эле кызматта болобуз. Анан ырларды ошол өзүмдүн ырларымды жазып чыгарып жаңылайын деген максатта бар. Клип тартып, Ооба. Буюрса жетишип калсам клип тартып. Негизи өзүңүз кандай темадагы чыгармаларга көбүнчө басым жасайсыз? Сүйүү тууралуу же үй бүлө, ата эне, мекен? Сүйүү тууралууга көбүрөөк басым болуп кетет го дейм. Негизи эле көбүнчө эле азыр баардык эле чыгармачыл инсандардын жаңылышпасак 90% эле ушу сүйүү жөнүндө чыгармалар керек, менимче. Сүйүүнү аттап кете албасак керекпиз. Мекен жөнүндө, ыйман жөнүндө дагы буйрса болот. Жакшы, анда биз болсо эфирибизди улантып, саатыбызды улантып, ардактуу замандаштар, Кудай буйрса алда дагы Машрап мырзанын аккордеон кошуусун ырдатабыз. Анан дагы бизде алда конкурсубуз бар, ошондуктан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Сиздер бизди Баткен телеканалында Бат Шоу программасын көрүп жатасыздар. Анда биз болсо уланталы. Машрап, азыр эми кийинки дагы бир конкурсубуз бар. Ал конкурска жакшы катышып бересиз деген ойдобуз. Албетте, бул конкурсубуздун шарты аккордеонду азыр коюп коесуз, алып турасыз. Биз болсо уланталы, анда Машрап биздин дагы кийинки бир конкурсубуз калды. Ал конкурс төмөнкүчө, бул наушниктер кулагыңызга саласыз, кийесиз. Анан мен кандайдыр сөздөрдү айтам. Мен оозумдун кыймылы менен мен эмне деп жатканымды сиз таап беришиңиз керек. Анан угулбай атат, эмне деп атасың же үн чыкмай туруп калмай жок. Мен эмне деп аткан болсом, оюңузга эмне келсе айтып аласыз. Анан болгондой эмес, анан бир аз мындай рамкадан чыгып кетпейли, кетип анда кулакка кийебиз. Алмурут. Баштадыкпы? Баштадык. Алмурут. Азаматсыз. Кофе. Кофе. Азаматсыз. Дискотека. Танцы? Дискотека. Азаматсыз. Аккордеон. Хорошо. Аккордеон. Кара жорго? Жок, аккордеон. Аккордеон. Азаматсыз. Кийинкиси торпок. Азаматсыз. Кийинкиси Биздикилерди айтасыңар го. Бу жөнүндө. Эми ушу туруш келип калды. Корзина. Жок, просто биякта эми ушундай туш келип калыптыр дейм. Корзина. Дагы бир жакшылап айтсаң? Корзина. Кастинг? Корзина. Мындай көтөрүп жүрөт, корзина. Коляска? Жок, корзина. Краска? Жок, мындай корзина. Мунун чоңурагы, Корзинка? Корзина. Корзина? Жок, жакшы. Кийинкиси кактус. Кактус? Жакшы. Кийинкиси болсо акыркысы калсын, анда макарон. Азаматсыз дагы бир берип коеюнчу. Гүрүч. Гүрүч? Азаматсыз бат эле таап койду. Азаматсыз болду.
Болду? Oyun бүттү. Жакшы экен мына. Угуп отура турган бекен. Азаматсыз, жакшы болду. Oyun конкурс жакшы болду. Рахмат айтабыз. Кезекти мен алып берейин, Мен айтып көрөм. Мен музыканы сиз коюп, мага сөз айтып бересиз. Мен тапканга аракет кылайын, Сөз айтсам күнү. Баштадык. Мен айтсам күнү. Гитара. 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 Чара, Гитара. гитара. Мындай кыймыл аракет менен көрсөтсөң, мындай, Кыймыл аракет мененби? Ыр башталсын да. Шабдалы. 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 Ручка. Ручка. Кандай? Ручка. Ручка. Кыймыл аракет менен көрсөткөндө сен Ода. Ноутбук. Ноутбук. Дагы. Ноутбук. Диджей. Ноутбук. Башкача кыймыл аракет менен көрсөтүп коеюн. Ноутбук. Ноутбук. Дагы барбы? Болду. Болду. Биздин ушинтип конкурсу дагы соңуна келди. Келиңиз, эми биз ушул эфирибиздин аягында сизден дагы бир аккордеон коштоосунда бир жандуу бир чыгарма сураналы. Андан кийин убактыбыз дагы акырындап жыйынтыгып баратат. Анан сизге убактыны эфирдин аягында эркин микрофон беребиз. Шаңдурак чыгарма аткарып берейин, Жакшы болот, чыгарма болсо. Анткени биздин көрүүчүлөрдүн азыр көбү үйдө отурат. Эми баягы жумуштардан келип баардыгы чай ичип отурган үстүндө бир көңүлүн көтөрүп, жакшы чыгарма болсо, балким чай ичип аткан жеринен биле бериши мүмкүн. Ошондой кылалы. Шаңдурак деп Айганыш деген чыгарма аткарып берейин. Ayıldaşım sulu aygamış, ay yıldızday kökte jaynamış. Başka yılgayra kör albay, bari bizdin ketti aylabız, bari bizdin ketti aylabız. Sulu aylamış, yaş yüreğim sağa baylamış. Adat oldu günde geçinde, Ayganıştın uyun aylamış, oldum sana kaydan baylamış. Basamın döyün aylamış, Baykenide kaldım karmalı. Agaretko suğa kelgende, aldap koydum anı çayları, aldap koydum anı çayları. Sulu aylamış, yaş yüreğim sana baylamış. Adat oldu günde geçinde, ayganıştın uyun aylamış, oldum sana kaydan baylamış. Taşırgıtsam takır toğut boy, kireşene yakın joğut boy. Atancığa senin orduna, çontayağın karma koluna, çontayağın karma koluna. Sulu aylamış, yaş yüreğim sana baylamış. Adat oldu günde geçinde, ayganıştın uyun aylamış, buldum sana kaydan baylamış. Oldum sana kaydan baylamış.
эми болду айламыз. Ай баракелди. Сонун жакшы чыгарма болду. Негизи ушул акыркы суроолордун бири болсунчу. Канча кыз менен сүйлөштүңүз эле? Канча кыз менен сүйлөшкөнүм эсимде жок десем. Тетрат караш керек дерсиң. Тамаша. Бир эле кыз менен сүйлөшкөм да. Ошол кызга үйлөнгөнсүз. Ооба. Ушуну түшүндүрүп коелу, көрүп аткан болсо. 4,5 жыл сүйлөштүрүп үйлөнгөм. Жакшы. Сизге ыраазычылык айталы, убактыңызды бөлүп, ушундай жакшы сонун оюн зоокторду, жакшы чыгармалар аткарып бердиңиз. Эми эфирдин аягында эркин микрофон берейин. Балким айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Же болбосо бир туугандарга салам жолдосоңуз болот. Ошол жалпы телегөрүүчүлөргө кимде-ким ошол мени колдоп кубаттаган жакын инсандар, жакын адамдарым, негизи эле кыргыз эли бардыгыңыздарга ийгилик, бакыт, тынччылык каалайм. Кыргыз элибизде, жерибизде ар дайым тынччылык болсун. Ошол ар бир үйдө наристенин үнү угулсун. Мен ата-энеме, бир туугандарыма салам, ыраазычылык билдирем ошондой ата-энеме. Ошол баарыңыздарга ийгиликтер болсун, сиздерге дагы ийгилик. Рахмат. Ушул үчүн бир алма алып коелу. Сизге дагы чоң рахмат. Учурдан пайдаланып биз дагы ыраазычылык айталы. Мына ушинтип келип бергениңиз үчүн сизге ийгилик болсун. Мына 2019-жылы өзүңүз алдыга көп пландар коюпсуз. Ошол пландар ишке ашсын. Кудай буйрса жакшы чыгармаларды жаратып, биздин эшигибиз да сиз үчүн ачык келип, ушинтип биздин көрүүчүлөргө жакшы чыгармаларды тарткылап жүрө бериңиз дейли. Көрүп алдыңыз даректи. Үйдү көрүп алдыңыз дегенде келип турабыз. Тез-тез. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бизге берилген убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Сиздер болсо Баткен телеканалында Бат шоу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизде студиябызда конокто мына ушинтип созгонтуп жакшы чыгармаларды аткарып берген Машрап Муса уулу биздин студиябыздын коногу болду. Демек, биз ушу менен берүүбүздү жыйынтадык. Кудай буйрса кийинки жумаларда сиздер менен эфирден көрүшөбүз. Ага чейин биз менен бирге болуңуздар. Баткен телеканалы ар дайым сиздер менен жана ошондой эле Бат шоу. Кудай буйрса кийинки берүүлөрдө амандашкан чейин саламатта калыңыздар. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болду. Көрүшкөнчө достор.